1 декабр бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата Ош шаарынын Алымбек Датка эс алуу жайында ВИЧке карата тестирүүлөө жүрүп жатат. Мобилдүү клиника эртең саат 8ден кечки 5ке чейин иштейт. Андыктан ыктыярдуу жарандардын бардыгы келип, мындан дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, тест тапшырып кетишсе болот. Анализ тапшыруу жарандардын калоосуна жараша анонимдүү жана акысыз жүргүзүлүүдө. Мында ВИЧти шилекей аркылуу аныктоого мүмкүнчүлүк жаратылып, жыйынтыгы 15-20 минутада угузулууда. Өлкөдөгү ВИЧ илдетинин 45% СПИДтин акыркы баскычында. Дарыгерлер жардам бере албай калган учурлар да аныкталат. ВИЧке жыл сайын тест тапшыруу бул оорунун алдын алуунун натыйжалуу ыкмасы экенин дарыгерлер айтып келишет. Текшерүүлүү анонимдүү түрдө жүргүзүлөт, конфиденциальность сакталат, эч кимге айтылбайт. Бул бир гана ошол ВИЧ статустун оң же терс экендиги врачтардын жана ошол текшерилген адамдын ортосунда калат. Азыркы учурда 29-дан баштап иштеп жатат. Саат 9-дан 4кө чейин болуп атат. Ишемби күнү түшкө чейин, обедке чейин болот. Ошто ВИЧ инфекциясына кабылгандардын саны өскөн. Илдетти илештирип алгандардын 40% сырткы миграциядан келгендер. ВИЧ СПИДти алдын алуу жана ага каршы күрөшүү максатында Кыргызстанда атайын адистештирилген борборлор иштейт. Бүгүн Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун түштүк филиалында бул оору тууралуу маалыматтар айтылды. Республикалык ден соолукту чыңдоо тарабынан биз Ош, Жалал Абад, Баткен областтары боюнча калктын маалымдуулуулугун жогорулатуунун негизинде биздин жумушубуз профилактикалык иш да. Баткен, Жалал Абад боюнча бардык Ош боюнча 76 ден соолукту чыңдоо адистер иштейт. Бул адистерине биз методикалык жардам көрсөтөбүз, консультативдик. Бүт өздөрү жашаган жердеги райондордун борборунда, айылдарда айылдык ден соолук комитети, райондук ден соолук комитеттери аркылуу ошолорго маалыматты берип, андан ары ар бир үйгө чейин маалымат бергенге аракет кылабыз. Ош облусунда ВИЧ инфекциясы аныкталган 1636, калаада 1129 жаран каттоого алынган. Илдет жыныстык катнаш аркылуу таркалуусу көбөйгөн. Ал эми энеден балага жугуу жолу 2%га азайган. Эрте аныктап, ошол жаранга ошол дарыларды бергенден баштап, ал жарандар аз ооруп, больницаларга аз барып, оорусу мындай күчөгөн жок да. Эми жер шарында эгерде айта турган болсок, көрө турган болсок, ушул антиретровирустук дарыларды ичип аткан ВИЧ илдетине жабыркаган жаран кадимки эле 75-85 жашка чейин жашайт деген аныктаманы берилген да. Ошон үчүн биз деген тест эрте аныктап, ал кишини биз диспансерлик көзөмөлгө алып, антиретровирустук дарыларды бере турган болсок, ал киши каза болбойт, өлбөйт. Кадимки эле башка жарандарга окшоп эле ошо өзүнүн турмушун алып кете берет да, мындайча айтканда. Белгилей кетсек, биринчи жолу 1981-жылы 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруну каттаган. Алгач 4К деп аталган адамдын иммундук жетишсиздигинин козгогучу бара-бара анын кабылдоосуна алып келери. Аны менен ооруган адам акыры өмүрү менен кош айтышары аныкталган. Ушул тапта дүйнө жүзүндө миллиондогон жарандар ВИЧ дарты менен күрөшүүдө. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.